Bismillahirrahmanirrahim. İnsandı akıllı kılıp jaratkan çeksiz danışman Allah Taalaga çeksiz dağto, makto bolsun. Akıldılığı menen ar dayım bizge ülgülü jaşoonu görsetken süyüktü Peygamberimizge salam jana salavatlar bolsun. Akıldılık, akıl. Uşul jönde söz kılmakçыбыз. Ar dayım biz egerde akıllı insan eken dese köpünçe baylığı, biyligi, mansabı, jogoru köp adamları düşünüp kalabız. Kanday adam eken dese akıllı adam eken, sebebi çoğ mansapka iyi boluptur. Kanday adam eken, bay adam eken, sebebi akıllı adam eken. Bирок чындыгында акылдуулук, зирек болуу, danışman болуу башкача мааниге ээ. Чындыгында акылдуулук башка нерсе. Биз көпчүлүгүбүз ойлогондой байлыкта, бийликте, мансапта эмес. Балким акылдуулук, danışmanlık күнүмдүк жашоодо, мамиледе көргөзө турган нерсе. Андыктан Умар ибн Хаттаб, Аллах андан ыраазы болсун, мындай дейт. Акылун наси азарухум линнас. Адамдардын ичиндеги эң акылдуусу алар менен мамиле кылганда алардын баарына өзүнө жараша үзүрдү, себепти айта билген, көрө билген адам. Кандай? Günümlük mamilede en iri jönököy bирөөгө коңгура кылса, телефонун албай калса, жаман ойлогон адам не дейт? Мени тогутпай калды, өнүгүп кетти, байып кетти, же ушундай бир нече себептерди айтат. Ал эми үй бүлөлүк жашоодо кечикти, келбей калды, кыла албай калды, колунан келбей калды, барбай калды, bir sözdü aytты, bilbey aytты, bilip aytты, günümlük жашоодо. Ar bir nersege özünü, sebebini, üzürün taba bilgen adam, adamlardan en akıldıusu eken. Egerde barыбыз ушул Умар ибн Хаттаб айткандай, ar bir işke, ar bir mamilege özünчө mamile жасап, өзгөчө mamile жасап, alardın üzürünü, sebebini tuğra düşünüp Umar ibn Hattab aytkanda yaşasak, biz barыбыз ийгиликтүү, ынтымактуу жашайт экенбиз. Ошондуктан Умар бул жерде акалун наси азарухум линнас деп айтты. Муавия ибн Суфиян айтат, Аллах андан ыраазы болсун, ал аклу микиялун. Sulusuhu fitna ve zeka ve sulusahu tagaful. Akıl 3 bölükten turat deydi. Anın bir bölügü akıldooluk, zirektүүлүк, ar dayım oygo zirek bolup turgandyk deydi. Ar bir nerseni toora bağlap bilүү deydi. Akıldın 2 bölügü tagaful. Görmöksön bolu, göz yumgandыкta deydi. Demek akıldуулук ar bir katarını, ar bir kemçilikti ayta bilүү, жарыя салуу эмес, balkim göz yumup koyuudu eken. Anı oңдоп, турлап койбоо эмес, balkim anı görmөмүшкө салып, anı ачык айтпай, оңдоп, тарбиялап коюуда. Бұл сөз эмне үчүн айтылган? Көпчүлүк убакта достор менен мамиледе көп жүргөн адамдар менен өзүбүздүн үй бүлөбүздө, ата-энебиз менен, бир туугандар менен болгон мамиледе ушул акылдуулукту байкасаңыз болот. Эгерде ата-энеңиздин ар бир айткан сөзүндө, баскан турумунда кемчиликти издей берсеңиз, кантип ата-энеңиз менен мамиле кыласыз?
bir туганыңыз менен мамиле кылганыңызда алардын ар бир кемчилигини сүйлөгөн сөзүндө баскан турганында келген кеткенинде кемчиликтерди карай берген болсоңуз кандай мамиле кыласыз? Үй бүлөңүздө бала чагаңыз менен ар биринин кемчилигине ордунда көңүл бура берген болгон болсоңуз кантип мамиле кыласыз? Ошондуктан бул жерде акылдын эки бөлүгү көз жумгандыкта аны таштап коюу же болбосо аны оңдобой коюу эмес, балким аны көрмөксөн болуп, убагы келгенде ылайыктуу убакта керек жерде оңдоп түздөп коюу. Алла Таала барыбызды данышмандуу, өзүнүн сүйүктүү, акылдуу кулдарынан кылган болсун. Ошон үчүн бул жерде шерде айтат: "Иза тамма акылул мар'i таммат умуруhu wa tammat ayadihi wa tamma bina'uhu fa in lam yakun aqlun tabayyana naqsuhu wa law kana za malin kathiran ata'uhu." deydi. Egerde insandın denesi, müçülörü toluk bolat deydi. Hiç kanday kemçiliksiz kılgan mamilesi, жүрүм turumu, kılgan işi, aytkan sözü bardығы danışmanlığa, жақшылыққа толгон болот. Эгерде анын акылы толук болса дейт. Бирок бере турган берешендиги көп, мал мүлкү көп болуп, берешендик кылып, ага берип, буга берип, ушундай көп жакшы иштерди кылса дагы дейт. Бирок акылы кем болгон болсо, бир жерде болбосо, бир жерде ачык болуп көрүнүп калат дейт. Демек, инсандын акылы толук болсо, анын бардык жери толук кемчиликсиз болот экен. Ошон үчүн бул жерде Суфиян Саури деген имам айтат: эгерде инсандын акылында ушул 10 нерсе табылса, ал акылдуу, данышман адам деп айтылат дейт. Ал кандай сыпаттар десе мындай дейт: Якунул кибру минху мa'munan. Адамдын эң акылы төмөн экендигине, акылсыз экендигине далалат кыла турган нерсе ал-уджб, өзүнө өзү таң калуу. Мен киммин деп өзүнө өзү жогору сезүү. Адамдардын баарынан, ушулардын баарынан мен эң жакшысымын, эң акылдуусумун, эң таквасымын, эң ушулардан эң тандалганы менмин деп адам менменсип өзүнө жогору көрүү, жогору сезүү бул адамдын акылынын аздыгынан кабар берет экен. Вал хайру минху мa'mulan. Ал адамдан азыр балким мага жакшылык тийбей турат. Балким азыр ал адамда жакшылык жоктур. Бирок ал адамдан эртең бир күн келечекте жакшылык чыгат деп жакшылык ал адамдан үмүт кылынып турган болсо, демек ал адамдын акылы толук, данышман. Яхтади бимен каблаху ва хува имамун лиман бa'даху. Өзүнө мурункуларга ээрчип, алардын акылдуулугун, данышмандыгын, осияттарын алат дагы, андан кийинки өзүнөн кийинки адамдарга үлгү, ал адамга башка адамдар ээрчий турган адам болот дейт. Ва хатта якуна зуллу фи таатилла ахабба илейхи мин ал-иззи фи маасиятилла. Эгерде ошол адамдын акылында Алла Тааланын ибадатында, Алла Тааланын буйругунда өзүнү пас сезүү, өзүнү төмөн сезүү ал адам үчүн сүйүктүү болуп, Алла Таалага күнөө кылуудагы, чыргалчылыктагы башыны көтөрүү ал үчүн эң жете турган жыргалчылык эмес, балким ал үчүн Алла Тааланын ибадаты, Алла Тааланын буйругун аткаруу ал үчүн сүйүктүүрөөк болгон болсо, демек ал адамдын акылы толук экен. Сиз үчүн, мен үчүн эгерде Алла Таалага жакындуу, анын айтканын кылуу, буйругун аткаруу, ошол жерде Алла Тааланын астында пас болуу, күнөөгө караганда, күнөөнүн жыргалчылыгына караганда сүйүктүүрөөк болсо, ошондо биздин акылыбыз толук болгондугу билинет экен.
وحتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام. Adal emes bayudan, adal emes jırgalçılıktan, adal emes yaşoodon. Al adam üçün kemgalçılıkta, kedeyçilikte yaşagandyk sүйүктүүрөөк, жакшыраак болсо, демек ал адамдын акылы толук экендигин билсеңиз болот. Кедей болсо дагы, кембагал болсо дагы, ал адам үчүн бирөөлөрдүн акысына, бирөөлөрдүн жыргалчылыгына курулган ийгиликке, байлыкка караганда кедей кембагал күнүмдүк жашоомду эптеп жашасам дагы, бирок адал болсо болду деген адамдын акылы толук экен. وحتى يكون عيشه القوت وحتى يستقل الكثير من عمله ويستكثر من غيره. Özünün kılgan işini anı ötö köp sezbestен. Men ötö köp iş kıldım, köp ibadat kıldım, köp jakşılık kıldım, köp ihsan kıldım, adamlarga jardam berdim, anday kıldım, munday kıldım dep özünün kılgan işlerini göbөйтүп, кайра göbөйтпөстөн, balkim men işim kılgan işim az, men oylogondой эмес, Allah Taalam talap kılgандай эмес деп özünün kılgan işin, sooптуу işlerin, jakşılık işlerin, ibadattарыны az kılıp, başkalardın oşondoy kılgan ibadattарын, jakşı ihsandарын, sadakaların, Allah Taalага jakındagan işlerini көбүрөөк көргөн болсок, демек биздин акылыбыз толук экен. Ал адам үйдөн чыкканда яхруджу мин бейтихи фала ястакбилуху ахадун минен нас илля раа аннаху дунаху. Онунчусу, ал адам үйүнөн чыкканда андан башка баардык адамдар ал адамдан алдыда экен, ийгиликтүү экен, Кудайга жакыныраак экен, жакшы ишти, жакшы амалды көбүрөөк кылат экен деп адамдардын баарын кадыр баркын көрө билген адам эң акылдуу адам экен. Алла Таалам барыбыздын акылдарыбызды нурлантып, барыбыздын акылыбызды ушундай толук акылдуу кылган болсун. Имам Шафии айтат, кандай адамды акылдуу адам деп айтабыз десе, ал-акилу ман акалаху акылуху ан кулли мазмум. Кайсы адамды эң акылдуу, даанышман адам деп айтабыз дегенде, бардык жамандыктардан ал адамдын акылы жамандыктардан бутуну тушап койсо, колуну кишендеп койсо, тилини эки тишинин ортосуна камап койсо, көзүнү жумдуруп койсо, демек ал адамды биз акылдуу, акылы толук деп айтат экенбиз. Ошон үчүн Имам Шафии акылдуу адам бардык жамандыктардан тыйылган адам деп айтыптыр. Акылдуу адамдын дагы бир белгилери иза таммал акыл нақсал калам. Эгерде акыл толук болгон болсо, инсандын сөзү азаят экен. Себеби айтылган сөз атылган ок дегендей, ар бир айтылган сөзгө жооп берилет экен. Жакшы сөзбү, жаман сөзбү? Бул нерселерди толук түшүнгөн адам аз сүйлөп, керек болгон жерде гана сүйлөйт экен. Ошондуктан адамдар эгерде акыл толук болгон болсо, сөз азаят деп айткан экен. Дагы бул жерде айтат, кандай адам акылдуу, данышман деп айтылат десе, ал-акилу ман адафа ила аклихи уқул ал-улама ва ила ра'йихи ара ал-хукама. Өзүнүн оюна, өзүнүн акылына башка аалымдардын, акылдуулардын оюну, акылыны кошо билген адам акылдуу экен.
Жоқ, менден башка, менден өткөн акылдуу адам жок. Акылдын баары эле менде. Эч ким менин акылымы толуктай албайт деген сөз. Демек, ал адамдын акылы кем экен. Акылында кемчилик бар экен. Башка алымдардын сөзүнө, башка алымдардын тажрыйбаларыны, акылдарыны, өзүнүн тажрыйбасына, акылына, оюна кошо билген адам акылы толук адам экен. Алла Таалам барыбызды акылдуу, данышмандуу, данышман адамдардан кылган болсун. Акылдуу адам дейт, алымдар айтат. Абу Хатим деген алым айтат бул жерде. Акылдуу адам 3 нерседен оолак болуусу керек. 3 нерседен алыс болуш керек дейт. Өтө ашыкча күлгөндүк, өзү күчү жетпеген же болбогон нерселерди эңсөөдөн жана маалыматтарды кандай нерсени болбосун аныктабай туруп айткандыктан же кылгандыктан алыс болуш керек дейт. Ушул 3 нерседен алыс болгон болсо, адамдын акылы толук бойдон калат дейт. Ушул 3 нерседе адам тездик менен мамиле кылган болсо, ал адамдын акылын буза турган ушул нерселер дейт. Көп күлгөндүк дегени жашоосунда, мамилесинде, жидди араб тилинде жиддия деп коет, мындай ачыктык, тактык жок болуп калган болсо, жашоосунда баардык эле тамаша менен болуп калган болсо, адамдын акылды буза турган нерсе экен. Экинчиси, алы жетпеген, күч жетпеген нерселерди эңсөөсү. Үчүнчүсү, тактабастан маалыматтарды алгандыгы, иштерди кылгандыгы экен. Ошон үчүн инсан өзүнүн акылын сакташ үчүн, акылдуулугун сакташ үчүн ушул 3 нерседен этият болуусу зарыл экен. Акылдуу адам дейт. Ибн Хазм деген алым айтат. Акылдуу адам өзүнүн нафсыны, өзүнүн денесинин, өзүнүн акылынын бир эле балана турган нерсеси бар. Ал ар жерде ташталып, ар жерде калып кете турган нерсе эмес дейт. Өзүнүн нафсы туш келди жерде ташталып, туш келген жерде дебеленип кала турган нерсе эмес дейт. Балким менин нафсымын, менин рухумун бир эле бара турган жери бар. Анын баасы, анын эң жете турган жери бир эле бейиш. Бейиштен башка жерге мен бул нафсиме, бул денеме эч нерсени арнабайм деген адам акылдуу болот экен. Бул денем, бул акылым, менин бул жашоом өзүмө берилген, каалаган жерде таштаймын, каалаган жерде дебелеп кетемин деген адам акылдуу эмес экен. Балким менин денем, акылым, менин рухум бара турган жери эң жеткенчеги бир гана бейиш болуш керек деген адам акылдуу болот экен. Алла Таалам барыбызды ушундай акылдуу инсандардан кылган болсун. Акылдуу адам ушул 4 убактан гаплетте калбаш керек экен. 4 убактан. Алар кайсылар? Саатун юнажи фиха роббаху. 5 убакт намаздан сырткары өзгөчө Алла Таалага кайрылуу, өзгөчө Алла Таала менен болгон мамиле болот. 5 убакт намазда элдин баары окуйт. Мешитте окуйт, үйүндө окуйт, элдин баары окуйт. Бирок бул улуу жаратуучу менен эч ким жокто, элдин көпчүлүгү уйкуга батканда, элдин көпчүлүгү гафлетте жүргөндө, эч ким жок жерде өзгөчө мамиле кылуу бул акылдуулуктун белгиси экен. Акылдуу адам ушул 4 убакта гафлетте калбайт экен. Анын биринчиси өзгөчө Алла Таала менен болгон мамиле. Экинчиси элдин баардыгы гафлетте эртеңки, бүгүнкү, келечектеги жашоосу боюнча, өткөн жашоосу боюнча эч качан өзүнү эсепке албастан бүгүнкү күндү жашап калайлы, бүгүнкү күндү жашап калайлы деп жүргөн адамдардан болбойт экен. Балким өзүнүн өткөн күнүн, боло турган күнүн ар дайым эсептеп,
Allah Taala kançalık jakındadım, bul dünöme emne iş kılım dep ar dayım özünün nafsını esepke alıp turgan adam. Uşul wagtdan dagı adam, akıllı adam gafletте kalmayt eken. Ar dayım özünü esepke alıp gelecekte kılatan nesesini esepke alıp turat eken. Üçüncüsü ve saatun yufdi fiha ila ihvanihi. Özünün jakın dostları menen, özünün tuğandары menen birge bolgon wagt. Akıllı adam uşul wagtlarga da söz türdө көңүл буруш керек экен. İnsan bul dünýede özü жалгыз, эч кимге кошулбастан, эч ким менен мамиле кылбастан жалгыз өтүш өтө кыйын. Ошондуктан адамдын акылына акыл кошо турган, иманына иман кошо турган, жыргалчылыгына дагы жыргал кошо турган, ийгилигине ийгилик кошо турган жанында достору, жакын туугандары сөзсүз болот. Ошон үчүн ушул убактыдан дагы акылдуу адам гаплетте калбастан алар менен мамиледе болуш керек экен. Жана өзүнө көңүл буруш керек. İnsan bolup жаратылгандан кийин бул дененин дагы өзүнүн рахаты, өзүнүн убакыты болуш керек сөзсүз түрдө. Ошого дагы өзгөчө көңүл буруш керек. Жеген ичкенинде, кийген кийиминде, үй бүлөсү менен болгондо, бала чакасы менен болгондо, ата-энеси менен болгондо өзгөчө убакыт бөлүш керек. Демек, акылдуу адам ушул 4 убакыттан гаплетте калбаш керек экен. Алла Таалам барыбызды гаплетте калгандардан кылбаган болсун. Бүгүнкү күндө эң эле ачык айкан көрүнүп турган нерселердин бири акылдуу адам ушул 3 нерсеге көңүл бурбастан, анамыз кылдап же болбосо ушул 3 нерсеге мындай көңүлгө албастан таштап койбойт дейт. Жана аларды кандай десем, өз кадырын, баркыны ордуна койбойт дейт. Акылдуу адам. Алар алымдар. Аларды кемсинтүү, аларга көңүл бурбай коюу, аларды тоготпой коюу адамдын акыретине алып кете турган нерсе экен. Демек, алымдарды, илимдүүлөрдү кадырлаш керек, бакташ керек, аларды сыйлаш керек. Жана башчыларды тоготпой коюу, алардын сөзүн укпай коюу адамдын бул дүйнөсүн алып кетет экен. Башчыларга баш ийбесең, бул дүйнөң кетет экен. Үчүнчүсү өзүнүн жакын достору. Кимде-ким өзүнүн жакын достору тоготпосо, аларга көңүл бурбаса, алардын бардыгы артта калды, мен алда кеттим деп, алардын кадыр баркын билбеген болсо, ал адамдын чыныгы муруаты, ал адамдын чыныгы акылдуулугу, ал адамдын адеп аклагынын жогорулугу кетет экен. Алла Таала барыбыздын акылыбызды толук кылып, акылдарыбызды нурлуу кылып, бул кыска дүйнөдө акылдуулук менен, даанышмандык менен жашаган өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.